дрондун ылдамдыгы саатына 170 чакырымга чейин жетет. Азыркы өнүккөн технологиянын заманында мындай аппараттарды көрүп эле жүрөбүз. Бирок дал ушундай техникаларды өз колдору менен жасаган жаштар да бар. Бүгүнкү каарманыбыз 23 жаштагы Арген мына ушундай дрондорду өзү кураштырат. Арген, айтып өтсөң, бул дрондун жасалуу максаты эмне? Биз буну антидрон кылып жасаганбыз. Бул дрондорго чабуул жасайт. Мисалы бизде сырт жактагы келген адамдардын дрондору болсо да, бизге атака кылганча ошолорго против булар дагы чыгат дагы. Биз координата беребиз, ошол дронду барып туруп уруп түшүрөт да. Дрон болбогон учурда эле адам болсо, адамдын артынан кубалап барып туруп бул чабуул жасашы мүмкүн да, атака кылып түшөт. Арген мындай үлгүдөгү аскердик дрондорду өз алдынча жасап, ушинтип сыноодон өткөрүп турат. Азыр бул эксперименталдык үлгүсү. Башкача айтканда, изилдөө жана сыноо максатында жасалган нуска. Бизге азыр ошо дронду учурууда бизге көйгөй болгон, ошол бизде шассиси жок болгон үчүн биз азыр негизи катапульта менен учуруп атабыз да. Кармап туруп учурабыз, барып конгондо ошо баш жагы менен жерге түшүп туруп, кээ бир учурларда дрон бизде сынып калып атат да. Эгерде ошого баллон кое турган болсок, ал барып туруп трассадан өзү конот дагы, бир дронду кайра жасаган да чыгым кетпейт да. Жакшыраак болот. Азыр ошонун үстүндө иштешибиз керек. Калган жактары болсо дронубуз жакшы сонуп учуп атат. Саатына 90 чакырымдан 170 чакырымга чейин уча алган бир эле дронду жасоо үчүн 2 жума убакыт керектелет. Адегенде анын корпусу 3D принтерде чыгарылып, негизги модели даярдалат. Калган тетиктери чет өлкөдөн алынып, дрон кураштырылат. Детальдары ошо айткандай эле башка жактан алдырабыз. Пульт болот, пульттун приемниктери болот, моторлор болот, алардын баары Кытайдан келет. Кытайдан келгенде ошолорду биз өзүбүз чогултабыз, собирать этип туруп, модели болсо өзүбүз түзүп туруп, анан 3D принтерден өзүбүз печать кылып чыгабыз. Бул долбоордун үстүндө дагы иштеп, өнүктүрүүнү пландаган Арген дыйкандардын ишин жеңилдеткен агро дрондорду жасоону максат кылууда. Алдыда ошо максаттарыбыз ушундай болгон чоң эгин талааларга агро дрондорду иштеп чыксакпы деген пландарыбыз бар. Азыр ал инновациялык технология болуп атат да. Чоң эгин жерлерде адамдар өздөрү мындай дарыларын чатыш кыйын болот да, адамдаргачы физически кыйын болот. Ошол себептен эгер дрондорду иштеп чыга турган болсок, Кыргызстанга чоң бир салымды кошобуз деген ойдомун. Достор, биз азыр Аргендин жумуш ордуна келдик. Бул жерде көптөгөн идеяларды ишке ашырып, убактысынын көп бөлүгүн ушул жерде өткөрөт. Арген, айтып өтсөң, бул жерде эмне кызмат аткарасың? Биздин окуу жайга куш келипсиздер. Бул жерде мен инженер программист болуп алектенемин. Бизде роботтор бар, аппараттар бар, дагы бизде студенттер иштеп кеткен ошол аппараттар баары менин көзүмөндө. Бул жакта, Жүрүңүздөр, өтүңүздөр, бул жакка көргөзүп атайын. Инженер программистмин деп өзүн сыпайы тааныштырган каарманыбыз робототехника, IT тармагын айкалыштырып, студенттерге жана окуучуларга заманбап технологиялар боюнча билим берет. Теорияны практика менен бириктирип, адамзаттын жашоо турмушун жеңилдеткен долбоорлордун үстүндө иштөөдө. Алардын бири жаңсоо тилине которуп берген система. Бул негизи өзү 2022 жылы Мейкатон деген конкурс болгон. Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосун жеңилдетүү үчүнчү. Ошол конкурста биз ошону ойлоп тапканбыз. Себеби ошол убакта бизде ошондой собеседниктерибиз бар эле, ортобузда баарлашуу кыйын болчу да. Анан ошол бизге как идея катары келген дагы Эврика деп туруп, анан кийин ушуну иштеп чыкканбыз ошол сайттачы. Ошол жылдарда биздикинде аналогдор жок болчу да. Азыр аналогдор бар, бирок неполноценный. Биздики уже реальный проект катары иштейт. Привет, я Гулина. Мынакей достор, мен сүйлөсөм, аны жаңсоо тилине которуп берип жатат, ар бир тамганы көргөзүп жатат. Бул технологиянын өнүккөн учурунда дал ушул улуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен баарлашууда орду чоң. Бүгүн инновация катары сезилген бул технология келечекте биздин күнүмдүк жашообуздун эле бир бөлүгүн түзүп калат деген ишеничти айтып өтөбүз. Иштөө принциптерин көргөзүп берейин. Бул жерде бизде 3 бөлүктөн турат. То есть бул жерде текстти жестке айландырып берет, жестти текстке айландырып берет, анан кийин биз сүйлөсөк, ошо голосты уже текстке айландырып берет. Ушудан баштай турган болсок, мисалы мына ичине кирели,
далейни басып туруп ичине киребиз. Киргенде ушундай окошко ачылат. Привет. Сколько тебе лет? Салам. Кандайсың? Кандайсың? Hello everyone. Вот. Бул, то есть, каалаган тилде сүйлөсөк, ошол мейлерди бул жактан чыгарып бере берет, текст катарычы. Үчүнчүсү болсо, үчүнчү бөлүктө биз жест кылып көрсөтсөк, а бул болсо аны текст кылып чыгарып берет. Бул жерде биз каалаган сөздү жазып, киргизип берсек боло берет. Мисалы, салам деп жазып алалы. Салам деп жазып туруп, добавить кылабыз да, саламга мисалы кайсы жестти, мисалы, ушундай жестти киргизип койсок. Всё. Перевести. Үч бөлүктү көрсөтүп бердим, азыр үчөө тең ушундай иштейт. Мундагы доработка кылып, жогорку деңгээлде иштеп атабыз. Азыр буюрса эми бул дагы сайтка чыгып кала турган болсо, көпчүлүк адамдардын жашоосун жеңилдетет деген ойдомун. Өлкө аймагында өткөрүлгөн чакан сынактардан тарта эл аралык деңгээлдеги конкурстарга активдүү катышып, байгесиз кайткан учуру аз эле болгон. Мындай ийгиликтердин бири $7,000 акчалай сыйлык алып келген Smart Теплица долбоору. Бул теплица сайт аркылуу башкарылып, өсүмдүктөрдү өстүрүү, сугаруу, нымдаштыруу жана башка бардык функциялар аралыктан ишке ашырылат. Азыр бизде приложение үстүндө иштеп атабыз, бирок бизде сайт бар. Ошол сайтта мониторинг кылып көрсөк болот. Аябай жөнөкөй форматта түзгөнбүз. Бул жерде бир көргөндө эле бардык адамдар түшүнө алат, түшүнүктүү. Бул жерде канча температура? Азыр бизде 31 градус болот экен температурачы, жылуу болот экен. Влажность бар, то есть абанын нымдуулугун көрсөтүп атат 21%. Ушу 40тан жогору болгондо гана ушул токтойт да, иштеп аткан влажность оползитель. Светтин мезин көрсөтөт, азыр бизде жарык 83% көрсөтөт, влажность почва көрсөтөт, анан резервуарды көрсөтөт. Резервуар бизде азыр толуп турат. Анан солнечный панель дегени бул жакта дагы көрсөтсөңүз, бул жерде биз канча вольт болот, ошону дагы көрсөтүп турат. Мынакей, бул жака эгерде көлөкө кыла турган болсо, күн панельдеринен ток азайып атат бизде. Эгерде жарык болсо, көбөйүп атат. Азыркы учурда иштеп жаткан нерсе ошо Smart Теплица. Пока что Smart Теплицанын акчасын алдык, эми ошону реализация кылуу үчүн азыр документация үстүндө иштеп атабыз, сметасын ошо даярдап бүтүрүп койдук. Мурун бир нерсе жасоо үчүн завод, чоң жабдуу жана көп убакыт талап кылынса, азыр бир идея менен компьютер жетиштүү. Бул ойду айтып жаткан Арген 3D принтердин мүмкүнчүлүктөрүнө таянууда. Себеби 2 жылдан бери 3D басып чыгаруу технологиясын өздөштүрүп, максаттарын ишке ашырууда колдонуп келет. Менин колумда турган кадимки эле пластик, бул филамент пластик деп аталат экен. Столдун үстүндө турган кооз буюмдар, түрдүү жасалгалар, атайын чырактар дагы ушул пластиктин жардамы менен даярдалган. Ал 3D принтердин жардамы менен даярдалат экен. Бизге Арген кеңири айтып берсең, кантип ишке ашат, кандай жолдор менен жасайсың? Негизи кыйын эмеспи жасоо? 3D принтер бизде Bambulab деген 3D принтер. Бул мировой рейтингде эң эле алдыңкы принтерлердин бири болуп эсептелинет. Азыр мында принтердер менде экөө бар, чоң размерде, анан кичине размердеги принтерлер. Сиз айтып өткөндөй булардын иштетилүүчү мээси филамент деп аталат. Бизде ошол филаментти эритет дагы. Анан кийин ошол 3D объекттерди жасап чыгат да. Мен азыр 3D принтерден чыгаруу үчүн бир модель карап атам. Бул жакта коллекциялар аябагындай көп экен. Ушулардын ичинен мен бирөөнү тандап берем. Азыр дал ушул мышыктар тренд болуп аткан учуру, трендтен артта калбайлы. Анда Арген ушул мышыкты мага чыгарып берсең, Макул. Канча убакыт кетип калат? Буга орто эсеп менен 1 сааттай убакыт кетет. Бул кичинекей гана масштабта болгон үчүн, негизи ушул убакка чейинки эң чоң моделиң эмне болгон? Канча убакыт кеткен? Эң чоң модель мен үй жасаганмын. Бул компанияларга жанагындай жилой домдордун макетин жасап бергенмин. Аларга
бир жумадай убакыт кетет. Бул жерде биз модельди жүктөп алабыз. Бул Bamboo деген өзүнүн приложениясы бар. Ошол жака жүктөп алганда бул жакта доскасынын үстүнө ушундай бул модель чыгып калат. Бул модель тандалгандан кийин биз бунун масштабын чоңойтсок болот, кичинертсек болот. Анан бул жакта кошумча түстөрдү берсек болот. Биздин МШЗ чыгарып берүүчү аппаратыбыз ушул болуп саналат. Бул Bamboo деген 3D принтерибиз. Бул жерде Bamboo Mini деген принтерибизде. Онун чоңдугу 15 сантиметр квадрат болот да. Ошол чоңдукта гана модельдерди чыгара алат. Биздин буйрутма даяр болгончо 40 мүнөттөй убакыт кетти. Ошол аралыкта каарманыбыздын жашоосунда из калтырган өзгөчө учурларга кайрылдык. Чет мамлекеттерге көп жолу чыгып келдим. Проекттер менен чыктым, форумдарга катышып чыктым. Мына 2022 жылдан бери чыгып атам чет өлкөлөргөчү. Екатеринбургка уже 2-3 жол барып келдим да. Форум менен барып ал жакта летний университет деген бар. Ошого барып катышып келдим. Ал жакта проекттерди защита кылдым. Адан сырткары 2023 жылы Всемирный фестиваль молодежи деген аябай мировой чоң масштабтагы форум болгон. ВФМ деп аталат. Кыскартылган аталышычы. Ал жерге 20 000 адам барганда 183 мамлекеттенчи. 183 мамлекеттен. Ушул несе аябай мындай эсине калчу чоң форумдардын бири болгон. Ал жакта көптөгөн адамдар менен таанышканмын. Ал бизде мына Сочиде болуп аткан, Россиядачы. Сочиде Кара деңиздин боюнда аябай чоң мыкты деңгээлде өткөн да. Мынакей достор, трендтеги биздин Siemens мышыгыбыз дагы даяр болду. Бул 3D басып чыгаруу технологиясынын жардамы менен 40 мүнөттүн ичинде мына ушундай кооз мышыгыбыз даярдалды. Чындыгында биздин каарман мындан дагы чоң проекттер менен иштейт. Айтып өтсөңүз, ушул келечекте 3D басып чыгаруу технологиясы канчалык деңгээлде өнүгөт деп ойлойсуз Кыргызстанда? Жана алдыда кандай пландарыңыз бар? Алдыңкы келечекте жакшы өнүгөт деген ойдомун. Бул 3D принтер азыркы учурда бул алдыңкы бир инновациялык технология. Көпчүлүк азыр бул боюнча маалымат жок, принтер боюнчачы жакын арада, бирок ар бир адам колдонуп калат деп ойлоймун да. Себеби бул аябай биздин турмуш тиричиликке керектүү аппарат. Ойлогон нерсени баарын чыгарып алып иштетсек болот да. Анан кийин келечекке планым ошол келечекте мен азыр светильниктер менен иштеп атам. Анан максатым да ошол келечекте өзүмдүн белгилүү бир фирмамы, компаниямы ачып, светильник тармагы боюнча өндүрүш кылсамбы деген ниеттерим бар. Стартап жаатында команда менен иштөө жакшы натыйжа берет. Арген өзүнүн студенттерин курамга топтогон. Шакирттеринин айтымында үйрөнүп гана тим болбой, алган билимдерин колдонуп кирешеге чыгышкан. Агайымдын салымы өтө чоң. Биз бул жерге 0 эмес, минустан келгенбиз го дейм. Анан не только робототехника, программирование, андан сырткары бизге адамгерчиликти да үйрөттү. Анан биз азыр мисалы бул жерде проекттерди көрсөңүздөр, көптөгөн самолеттор жасадык, учурдук. Өтө көп чоң жетишкендиктерди кылдык да. Түнү менен бул жерде биз көп эле калганбыз. Быйыл тез эле иштеп калдык, ошо колубуз көнүшүп калды. Былтыр 1-курс убакта мындай баары жаңыдан болгон үчүн биз түнү менен калып да иштеп атканбыз да. Бир 3 ай даярдандык Студекспогочу. Андан сырткары биз азыр уже заказдарды алып атабыз. Кинотеатрдын, банялардын жана ошондой эле жана оюн клубдардын сайттарын бүтүрүп берип атабыз. Бул уже чоң эле жетишкендик деп ойлойм мен. Бул кичинекей кутучанын ичинде кадимки брелок бар. Дал ушул брелокту мен электрондук визитка деп атадым. Себеби дегенде бул брелоктун ичине NFC чип орнотулган экен. Ага өзүбүз калган сайтты орнотуп койсок болот. Азыр мен өзүмдүн Instagram баракчамды орноттук. Аны биз телефонубузга тийгизгенде автоматтык түрдө телефонго ачылып калат экен. Биз аны азыр текшерип көрөбүз. Мынакей NFC деп чыкты. Биз аны бассак, автоматтык түрдө биздин аккаунт телефонго чыгат. Instagram баракчасынын стилинде жасалган брелоктун сырткы корпусун Арген өзү иштеп чыккан. Жөнөкөй эле аксессуардай көрүнгөн бул буюм анын техникалык билимин жана чыгармачылыгын айкалыштырган чакан долбоорго айланды. Форумдарга көп катышып, чет мамлекеттерде жүргөм. Анан мен жаңы достор тапканда, жаңы коллегалар тапканда, алар менен контакт алмашыш үчүн мага просто алдын телефон алып жазуу кыйын болгондо, бир нече адам менен бир убакта жолугуп калгандачы, убакытты талап кылчу.
ошондо мен карап көрсөм, анан мага эмне керек болот экен, то есть визитка да. Визитканы чыгарып алсам, ал көпкө турат экен да. Ар бирине жөн эле визитка берип берсемчи, анан кийин ошону электронный вариантын кылсак кандай болот деп ойлодум дагы, интернеттен ошол боюнча маалымат ала баштадым. Көрсө бизде анан NFC, RFID деген технологиялар бар экен, ал бесконтактный данныйларды өткөрүп берет экен да. Ошону карап туруп, анан кийин NFC деген технологиясын алдым дагы, чипти. Бул чип Китайдан заказ берилдим. Китайдан алып келип туруп эле ошол жака мен өзүм программасын өткөрүп коем, сайттанчы, любой сайтты. Анан ошону эле телефон өзүндө дагы ошол RFID бар. Телефонго тийгизгенде маалыматтар телефонго автоматтык түрдө өтүп кетет да. То есть бул дагы инновациялык технология, буну жазып олтурбайбыз да. Келечекти алдын ала айтуунун эң жакшы жолу аны өзүң түзүү. Авраам Линкольн белгилеген дал ушул ойду иши менен далилдеп келе жаткан Арген бүгүн идеяларын технологияга айлантып, эртеңки күндүн мүмкүнчүлүктөрүн жаратып жатат.